Бир сессия учурунда жогорку кеңештин депутаттары 120 ашык мыйзам кабыл алат. Алардын 90% президент тарабынан кол коюлуп күчүнө кирет. Мыйзамдардын аткарылышын парламент көзөмөлдөөгө тийиш. Парламентте көзөмөл бул абдан чоң маанилүү бир демократиянын бир маанилүү характеристикасы мүнөздөмөсү. Анткени өзгөчө парламенттик демократияны өнүктүрүп аткан мамлекеттерде парламент өздөрү чыгарган мыйзамдар кандай аткарылып атканын көзөмөл кылыш керек да. Көзөмөл жүргүзүү үчүн парламенттин кандай механизмдери бар? Өкмөттүк саат бар, өкмөттүк күн бар, парламенттик суроо талап бар өкмөткө берилген, жолосом депутаттык суроо талап бар дагы. Мыйзамда чагылдырылган расследованиялар жүргүзөт, суроо жооп кылган эң жөнөкөй формасы парламентский час деп коет го, жогорку кеңешке келип, өкмөттүн ар кайсы мүчөлөрү келип суроолоруна жооп берет. Өзгөчө аткаруу бийлигинин экономикалык, чарбалык жааттарда ар кандай алып барган иштерин контролдоп берүү бул так жазылган милдет. Кыргызстанда парламенттик көзөмөл канчалык деңгээлде жемиштүү? Депутаттык комиссия түзүлөт, ал комиссия чечим чыгарат, ал комиссиянын чечими дагы толук аткарылбайт көбүнчө. Мындай парламенттик көзөмөл, мисалы башка мамлекеттер менен салыштырмалуу, мындай парламент көзөмөл бул толук эмес болуп эсептелет. Парламент өзү саясий орган болгону менен ошо бюрократия катары иштей албай атат да. Анын баары ошо мыйзамдын базасы жоктугунан, практика, тажрыйба жоктугунан болуп атат да. Ошол үчүн сапаты абдан эле төмөн азырынча. Прогрессивдүү нормативдик укуктук актылардагы туруктуу көзөмөлдөө жана таасир этүү механизмдерин камтышы зарыл. 2017 жылы үй бүлө мүчөлөрүнүн өмүрүн жана ден соолугун коргоо тутумун түзүүгө арналган үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Аталган документтин жүзөгө ашырылуусун көзөмөлдөөнүн маанисин коркунучтуу сандарда тастыктап турат. Былтыр үй бүлөлүк зомбулуктан 62 айым каза таап, 288 айым жаракат алган. Аталган мыйзам укук тартиби боюнча жогорку кеңештин комитети тарабынан мыйзамдарды көзөмөлдөө ыкмасын колдоно турган 2 мыйзамдын бири. Мыйзамдардын ишке ашуусун көзөмөлдөө тутумдук кемчиликтерди өз убагында аныктап, мыйзамдардын аткарылуусун жакшыртат. Бул жакынкы келечектин пландары. Ал эми азырынча мыйзам кабыл алынгандан кандай иштеп атат? Ал мыйзам иштеп атабы? Кандай деңгээлде ишке ашып атат? Бул жагын кичине биз унутуп коюп атабыз да. Менимче ошол парламенттик көзөмөлдү биринчи мыйзам иштеп атканда ошо жакшы мыйзамдарды, сапаттуу мыйзамдарды иштеп чыгып, ошол мыйзамдарга биз аны кандай ишке ашатабыз, ошол жагын негизинен ойлошубуз керек деп айтат элем да. Ар кандай маселе боюнча, ар кандай текшерүү проектиси боюнча парламенттик топторго, депутаттарга болгон талаптар ар кандай болот. Булардын баарысын бир чоң мыйзамга жазып чыгуу дээрлик мүмкүн эмес болушу керек. Бирок ошентсе да проектисине карата, мүмкүн өзгөчө түзүлгөн депутаттык комиссияга карата ошо талаптарды, күтүлгөн жыйынтыктарды тизмектеп берген бир положение, кандайдыр бир документти кабыл алып, тилекке жараша келиши мүмкүн. Эмне сунушталып жатат? Мыйзамдарды көзөмөлдөө боюнча так эрежелер жок, ошондуктан келгиле бир мындай методология иштеп чыгып, бир мындай эрежелер иштеп чыгайлы. Жөн эле көзөмөлдөө эле столдуга чапкалардан мен алып кел дебей, биз ошол изилдеп атканда, көзөмөлдөгөндө ошо сунушубуз менен көзөмөлдөшүбүз керек деп айтат элем да. Азыр эми мындай алып карасак, баарыбыз эле көзөмөлдөп эле укук органдары деле баардыгы тең эле көзөмөлдөй берсек, ким иштейт андачы? Бул жагын да унутпашыбыз керек. Жыл сайын ар бир комитет өзүнө 2 мыйзам тандайт. Ошол мыйзамдын үстүндө жумушчу, изилдөөчү жумушчу топ түзүлөт дагы. Ошол мыйзам кандай мүмкүн кандай аткарылат, ошондой изилдөө процесси жүрөт. Ошол методология, ошол жерге парламенттик көзөмөл кабыл алынса, ошол мыйзамдын үстүндө биз ойлойбуз, көп эле көйгөйлөрдү чечип койсо болот да. Адискөйлөр мыйзамдын аткарылышын 2 баскычта көзөмөлдөөнү сунуштап жатат. Алгач көзөмөлгө алына турган мыйзамдар аныкталат. Жумушчу топ түзүлүп, кийин ошол жумушчу топ техникалык тапшырманы иштеп чыгат. Биринчи баскычта өкмөттөн маалымат талап кылынат. Жумушчу топ тарабынан мыйзамдын ишке ашуусуна тиешеси болгон, мыйзамдын пайдасын көргөн адамдарды сурамжылоону камтыган көзөмөлдөө иш-чаралары жүргүзүлүп, отчет даярдалат. Андан кийин комитет биринчи баскычтын жыйынтыгы менен тараптардын ар бирине конкреттүү сунуштарды камтыган чечимин чыгарат.
Соңку экинчи баскычта жумушчу топ тараптардын реакциясын иликтеп, жыйынтыктоочу отчет даярдайт. Ал эми комитет чечим кабыл алып, кийин аны жогорку кеңештин кароосуна жөнөтөт. Системдик көйгөйлөр аныктала турган болсо, жогорку кеңеш мыйзамдардын аткарылуусуна, мыйзам нормаларынын каржылануусуна же мыйзамдын өзүнө өзгөртүү киргизүү тууралуу чечим чыгарат. Сунушталып жаткан баа берүү жана мониторинг ыкмасы мыйзамдардын аткарылуусунун эффективдүүлүгүн жогорулатып, кабыл алынган нормалар кагаз жүзүндө калбай, жүзөгө ашырылуусун камсыздайт.